Эми уктурубузду студиянын коногу Түрмөк менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына Gamma Media Creative Group'тун уюштуруучусу, жетекчиси Ислам Сатаровду чакырганбыз. Ислам мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз Ислам мырза менен биргеликте британиялык кырчы, композитор, музыкант Сами Юсуфтун Бишкектеги өтө турган концерттери тууралуу сүйлөшөбүз. Ислам мырза, айтсаңыз, ушул Сами Юсуфтун концертини сиздердин компания Борбор Азия боюнча уюштуруп атат, кандай болуп атат бул концерттер, кандай сүйлөштү, суроо талап барбы эле? Анан Сами Юсуф биз билгенден ушул исламга негизделген ушундай тарбия, иман, адеп ахлак тууралуу көбүнчө жырдап жүрөт. Кандай болду сүйлөшүү? Негизи эле бул ар бир ишти башташта мисалы Кыргызстандын деле ырчылар айтып калышат, концерт уюштуруу абдан оор деп. Анан ушундай баягы кризис бир жанга батып турган маалда мындай иш-чараларды уюштуруш абдан эле кыйынчылыкты туудурду. Демөөрчүнүн жоктугу, андан сырткары биз келе кал, могу күнү мондай деп чакырсак эле макул болгон жок. Биз 7 жыл катарынан сүйлөштүк. 7 жылда бул инсан бизге макулдугун берди. Себеби бул бир гана өлкөнүн менеджменти эмес, Иордания, Марокко жана Дубай и Британия өлкөлөрү бириккен Clover Management деген компаниянын продукту болуп эсептелет. Негизи эле Сами Юсуф. Негизи бул лейбл деп коебуз, кылып ошол лейбл. Биз бул инсанды тандоодо максатыбыз негизи эле Кыргыз элинде бир канча төңкөрүштөр болду. Ар кандай баягы политикалык, саясий бир кырдаалдар кандайдыр деңгээлде Кудайдын улуу, Кудайдын аты чыккан, ошол планетада жалгыз гана адам экен, Кудайдын атын эскерип ырдаган. Бирок бул өзү дин ырчысы катары өзүн эч качан позиция кылбайт. Кадимки эле өзүнүн фанаттарын ырдайт. Дагы бир өзгөчөлүгү политиктерге жана диний уюмдарга бул инсан такыр иштебейт. Канча миллион доллар берсе деле эч кандай бир акча туулган күндөрүндө жок, андай иштебейт. Жөн гана өзүнүн угармандарына ошол энергетикалык бир өзүнүн бир жакшы бир маанайын тартуулоого аракет кылат. Сами Юсуфту уккан адамдар случайлар көп болгон, ушундай бир окуялар. Кандайдыр бир деңгээлде бир өздөрүн дабалап, жүрөгүнөн бир кандайдыр бир түнөк тапкан адамдар көп экен. Ушул адамдын бир кайгырып отурган болсо, ушул адамдын үнүн укса, бир кандайдыр бир жаны жай алып, бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө бул абдан бир кол жеткис, баалуу бир чыгармачыл адам катары билинет. Андан сырткары 3 жашында Британияга көчүп келип, өзү Азербайжандын улутунан Иранда 3 жашына чейин Иранда чоңойгон. Атасы Британиядагы Королевский академияда, музыкалык Королевский академияда сабак бергенине байланыштуу. Ал дагы ошол жерди бүтүп, учурда ООНдун бир тандоосу боюнча дүйнө жүзүндө конфессия бар, 17 дин конфессиясы. Ошол конфессиянын гимнин башка Бириккен Улуттар уюмунун тандоосу менен ошол Дар любви деген өзүнүн жакшынакай чыгармасын тартуулады. Азыр ошол музыканы угуп алып, анан улантсак кебиз. Бул атайын ошол буйртма менен жасалды же өзү ошол негизи эле өзүңүз бир акылга бир сыйбаган нерсе, 17ден ашык официалдуу конфессия бар, конфессиясында бар экен. Ошолордун баары биригип туруп бир мусулман адамга тапшырып, ошол гимнди тартуулаганга ушул адамга мүмкүнчүлүк берди. Анын үнү да башкача да. Үнү дагы башкача, өзүнүн музыкалык табити да ушундай болгондуктан. Андан сырткары быйылкы жылы Кыргызстанда өлкө башчынын жарлыгы менен маданият, иман жана адеп ахлак жылы болгонуна байланыштуу Ороз айынын урматына 30-июнда ушул Кыргыз жергесинде тартууламакчы болдук. Дагы бир кызык жери, Казакстандан, Сингапурдан, Азербайжандан, Өзбекстандан көптөгөн туристтердин агымы күтүлүүдө. Биз баягы билетти сатуу ыкмасындагы бир азыр эми баягы заман өнүгүп атат. Сайтта электрондук түрдө ачканбыз. Негизи элдер ишенген жок. Кошуна өлкөлөр эмне үчүн Казакстанда эмес, Өзбекстанда эмес, эмнеге Кыргызстанда болуп калды дегенде, өзү дагы баягы Facebook, Instagram тармагынан жакшынакай бир түз эфирлерге чыгып, Кыргызстан мен көптөгөн учурларда өзүм баягы кыялданган, ушул жака баргым келген коз өлкөлөрдүн бири катары эсептелет. Андыктан мен чыдамсыздык менен күтүп жатам деген. Андагынын эс алуусу да болот турбайбы? Көргө барат. Эс алуусу да болот. Музыканттардын географиясы Марокко, Турция,
Иран, Пакистан, Дубай, Германия, Манчестер жана Лондон шаарларынан көптөгөн өлкөлөрдөн ошол өзүнүн кичинекей бир чакан оркестри ар кайсы улуттардан, ар кайсы өлкөдөгү профессионал жогорку деңгээлдеги дасыккан музыканттардан түзүлгөн команда. Ошондо Бишкекте эле болобу же дагы башка шаарларда болобу Борбор Азияда? Борбор Азияда жалгыз гана Бишкек шаарында жалгыз гана концерт болот. Быйылкы концерт ошол Мароккодо жана Азербайжанда болду. Баку шаарында Кристал Холл өзүңүздөр да билгендей жанагы Евровидение өткөн чоң залда 17 000 киши адамды камтылган. Бизде эмне үчүн ушунча Алматы, Астанада чоң Ташкентте концерттик жайлар турса, азыр Бишкекте сиздерди мындай тобокелчиликке салган жоксуздарбы? Мисалы бизде эми спорт сарайды билесиз өзүңүз, абалын кандай болуп атат? Балким стадиондо болобу? Стадиондун баягы техникалык жагы, райдер деген арендасы, бул баягы мамлекеттик күч түзүмдөрүнүн баарын эшикке салып, бул абдан чоң ресурсту талап кылат. Негизи эле азыр учурда саналуу гана айлар калды, президенттик шайлоого даярданып, азыр бизге деле көңүл бура турган эч кимдин бир эмеси жок да. Андыктан бул чакан болсо дагы ошол 45 жыл мурун салынып коюлган спорт ордосу үстүлөрүнөн баягы жагында тамчытамат. Ошондой болсо дагы бир жай айларына туштап жасадык. Кирүү акысы канча болуп атат? Кирүү акысы негизи эле уюштуруу иштери ушунча жылдан бери, биз 3 жылдан бери топтоп келген каражатты салдык. $200,000 тегерегиндеги расходтору бар. Анын ичинде райдер, коопсуздук жагы, тамак аш, техникалык жагы. Мисалы, бир эле микрофон, ырдай турган микрофон $17,000 микрофон экен. Андай микрофон Казакстанда, Өзбекстанда дагы, Россияда да жок экен. Андыктан биз ошол Германиядан, Гамбургтан, Ганновер шаарларынан жана Лондондон арендага алганга туура келди. Кирүү акысын биз мисалы башка жактарда $100, $150 баштаса, биз 2,000 сомдун тегерегинден, 2,000 сомдон өйдө кылдык. Бул деңгээл негизи масштаб бөлөк болгондуктан ошол Ороз айынын урматына өзүнүн келген кеткен бир каражатын эле актап калса деген эле ой максат менен жасадык. Бул иш чара менен биз баягы акча табалы деген ой эмес, ошол элге болгон бир жакшынакай бир тарыхый адамды алып келип, бир тарыхта жакшы чыгармачылык из калтыруу деген. Биздин студиябызда Gamma Media Creative Group'тун уюштуруучусу, жетекчиси Ислам Сатаров болду. Биз британиялык ырчы, музыкант Сами Юсуфтун концерти тууралуу сүйлөштүк. Рахмат сизге.